Апамды кечире алган жокмун. Оор сыноолордон сынбаган Элина Манджиева кантип билимдин доктору, Норвегиядагы министрликте кеңешчи боло алды. Элина Манджиеванын балалыгы тагдырдын оор сыноолору менен башталган. Атасынын өлүмүнө байланыштуу апасы сот жообуна тартылып, камакка алынгандан кийин Элина жана анын бир туугандары тайэжесинин камкордугуна өткөрүлгөн. Бирок ал жакта жылуулук эмес ачкачылык, кемсинтүү жана күнүмдүк кордук күтүп турган эле. Билимге суусап турган Элинаны тайэжеси мектепке жибербей, үй иштерине салып коет. Бирок ал тайманбастан дааратканада жашынып олтуруп болсо да англис тилин үйрөнүүнү улантат. Кийин алар балдар үйүнө өткөрүлүп, ал жерден биринчи жолу курсактары тоюп, салыштырмалуу тынч жашоого жетишет. Бирок бул тынчтыкты дагы башка балдардын басынтуусу бузат. 5 жыл өткөндөн кийин апасы абактан чыкканы менен Элина аны кечире алган эмес. Ошентсе да балдар үйүндө калгысы келбей, Караколго апасы менен көчүп кетет. Оор турмуштун айынан ачка калбоо үчүн көчөдө майда барат сатып жан багышкан. Мектепте мыкты окуп, Flex программасы аркылуу АКШда окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Андан соң университетке тапшырып, дүйнөнүн эң мыкты окуу жайларынын бири Джонс Хопкинс университетинде докторантураны ийгиликтүү аяктаган. Учурда Элина Норвегиянын Коомдук саламаттык сактоо институтунда улук кеңешчи болуп эмгектенет. Элина Манджиева менен болгон толук маекти Лимон Медиа порталынан окуй аласыздар.